Ушул саясий кырдаал, саясий кризис тем негизги себеби болуп 1996-жылы 4-июлда Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевич менен Кыргыз Эл Республикасынын төрагасы Зерземен ортосундагы Кыргыз-Кытай чекарасы боюнча түзүлгөн ушул макулдашуу эсептелинет. Бұл мақұлдашуны 1996-жылы 4-июлда Бишкек шаарында қол қойышқан екі мемлекеттің басшылары. 1997-жылы 9-июлда Аскар Акаевич Кыргызстандын президенти Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынына жөнөткөн. Ошол муногу мақұлдашууду ратификация кылуу үчүн. Бул мақұлдашууду мыйзам чыгаруу жыйыны 1997-жылы 26-декабрда өзүнүн токтоо менен ратификация кылуу законун алган. Андан кийин эл өкүлдөр жыйыны 17-мартта 98-жылы жактыргандан кийин 10-апрелде 98-жылы бул закон күчүнө кирип, жыйынтыгында Кыргызстандан Хан-Теңири участкасы, Сары-Жаз, ошондой эле Какшал суусунун жээгиндеги бардыгы болуп 40 000 гектардай жер Кытай Эл Республикасына өтүп кеткен. Буну эч кандай Кыргызстан эли да билген эмес. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында ошол убактагы тышкы иштер министри Иманалиев келип туруп 1 сантиметр да Кыргыздын жери Кытайга өтпөйт деп туруп, палатаны алдап депутаттарды ушул мыйзамды кабыл алып ратификация кылып коюшкан. Андан кийин ушул боюнча бул жабылып бойдон кала берген. Кийин 26 августта 99-жылы ошол эле Кыргызстандын президенти Аскар Акаевич менен Зенземен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Бишкек шаарында кошумча макулдашууга кол коюшкан. Бул кошумча макулдашуу боюнча жалпы аянты 90 000 гектарга жакын Үзөңгү Кууш дарыясынын бассейни Кытайга бериле турган макулдашууга кол коюлган. Бирок 99-жылы кол коюлгандан кийин бул биздин мыйзамдар боюнча Кыргызстандын парламентине ратификацияга алып келиниш керек эле. Булар ратификацияга алып келбей, жашыруун түрдө элден ошондой как-то моногу негизги 96-жылкы келишимдин кошумчасы катары өтүп кетет деген ой менен базылып калган. 2001-жылдын февраль айында Жогорку кеңештин комитетинде ушул Кыргыз-Кытай чекарасы эмес, Кыргыз-Өзбек-Кытай чекарасы боюнча биз комитетти угуу өткүзүүнү уюштуруп, ошондо Аламановдон эмне иш бүтүрдүңөр 94-жылдан бери деп туруп, мына Аксыда Торук участок боюнча маселе каралган. Аксы районунда Торук деген участок бар, 496 түтүн Өзбекстанга өтүп кетип атат азыркы убакта. Ошол маселени карайлы деп, мына Исмаил Исакович башкарган комитетте, коопсуздук боюнча комитетте, ошол угууду өткүзгөндө Аламанов биз абдан чоң иштерди уюштурдук. 1000 километрге жакын Кыргыз-Кытай чекарасынын делимитация, демаркация иштерин бүтүрдүк дегенден кийин кандайча бүтүрдүңөр деп биз айтканда ушундай бүтүрдү. Андан кийин биз ошол документтерди алып карай баштаганда, оказывается, бул элден жашырынып, депутаттарды алдоо жолу менен 1 сантиметрде жер өтпөйт деп туруп, фактически 140 000 гектарга жакын жер Кытайга мыйзамсыз өтүп кеткени аныкталды. Эмне үчүн мыйзамсыз деп эсептейбиз? Себеби Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-статьясын жана 59-статьясына ылайык бул Кыргыз Республикасынын чегараларын өзгөртүү мыйзамы сөзсүз түрдө кеминде ар бир палатада кеминде 2 жолкудан окуудан кийин гана өзүнчө мыйзам катары кабыл алыныш керек. 2 окуудан кийин. Ошондо дагы депутаттар 3-төн 2-си кол койгондон кийин гана өттү болуп эсептелет. Фактически биз анализдеп, изилдеп көргөнүбүздө жанагындай бир эле жолу мыйзам чыгаруу жыйынынан өтүптүр дагы, ал эми эл өкүлдөр жыйыны муну жактырып эле койгон. Өзүнчө закон катары карабай алган. Ошондуктан
Биз муну ошо 96-жылкы негизги келишимди мыйзамсыз деп Конституцияга карама каршы келет деп эсептейбиз. Ал эми кечээкү кошумча макулдашууну дагы мыйзамсыз деп эсептейбиз. Бул дагы ошо негизги мыйзам сыяктуу эле бир гана окуу менен мыйзам чыгаруу жыйынында кабыл алындыгы эл өкүлдөр жыйыны жактырып гана койду. Бул Конституциянын дагы кайталап кетейин 59-статьясынын 1-пунктуна 65-статьясынын 6-пунктуна каршы келет. Ал жерде ачык даана жазылган.